Салиха кыз деп кимди айтабыз? Жолук салынып намаз окуса эле салиха болуп эсептелеби дейт. Биздин араб устаз бар эле мысырлык. Салиха деген бул жарактуу деген сөз да. Салих жарактуу амалдар деген сөз. Ана бирөө сурап атып мага салих аял бер десе, антип айтпа, афифа деп айт дейт эле да. Афифа дегени күнөөдөн алыс болгон таза дегени, салиха дегени жарактуу дегени. Бул салиха болушу мүмкүн, лил амали салиха, анан салиха лил амали талиха. Жаман амалдарга деле жарактуу болушу мүмкүн, жакшыга деле. Мисалы үчүн ал жарактуу деген сөз деп ал жана лугави мааниде ойлонсо керек, бирок биздин тилде салиха дегенде бул афифа деген мааниде келет да. Албетте намаз окуган, акыйдасы түз болгон, анан ар ким өзүнүн багытындагын алган жакшы. Анан өзүң мисалы үчүн даватчы болуп, аялың салафи болуп калса, үйүңдө кыямат болот деп күтө бер. Биринин китеби бири түртүп аткан башка кыл, ошонун кереги жок. Ар ким өзүнүн жамаатынан алса, бул жакшыраак болот. Анткени ажырашкандарды көп көрөбүз. Бирөө үйлөнгөн экен, аялы маскаба белгисиз экен, анан бирок акеси Сурияда экен, Сурия туура деп айта берет экен. Ошока барыш керек деп. Анан чубак ажап бишкүр ажыл айтып атпайбы? Туура эмесе алардын коркукалар мамилеге сатып алып койгон. Ошого ошону айта берет. Болбосо алар үчүн айтыш керек болчу деп. Ушинтет экен да. Анан ошентип урушуп кеттик дейт. Ал даватчы экен өзү айтат, мени даватың жаман, сен бомушсуң бир неке. Анда эмне тиет бомушка түшүнбөйм мен. Эмне кылайын деп атат да. 15 күн болуп үйлөнгөнүнө. Сеникте окуган болбойт, мына Сирияга барыш керек, болбосо болбойт. Ушундайлар бар экен да кедечи. Демек аларга маалымат туура эмес жетип атат деген сөз. Анан мен айттым, эми өзүң карап көр эми дедим. Өзүң карап көр эми бул кыйын эми бул.